Ким эле аты? Замира. Замира, э? Мамбетова. Выездем азырчы. Каяк жактасыз? Мен региондордо жүрүп атам. Любой регион айтып бериңиз. Замирже мен барам азыр, любой регион карап атат. Саламатсызбы? Жактагы үйлөрдү жакшы билем. Кыйын турбайт беле, көрсөтүп берасызбы ошол үйлөрдү? Номер неченде? Мен азыр эч жакка бара албайм, көрсөтүп берем. Жүрбөйт, чогуу эле барып көрбөйм, номер жок эле. Жакшынакай Алия аялы бар да. Мен мамамда калып кеткем да. Жок, мен мамамда калып чыгып атабы ошондо. Аялым бар да. Кайсы 3 балам бар? Аттарын атап эмеспи? Ошо. Аттарын атап. Эмнеге жазасыңар антип? Жазам, кыргыргама мамага. Оюңарга келген жаздым эле. Акеш жаздым. Мен үйüm бар. Мен Умардаданов. Мен үйümdү көрсөтүп коюңузчу. Мен ошол жакка барып жашайын эжеке, пожалуйста. Onlar biz hazır. Zamira эжеке. Алло. Саламатсызбы, Замирже? Бул сизге Эрулан Кокулов чалып жатат. Замирже, сиз менен жолугуп сүйлөшө алабызбы? Качан жолугабыз? Кандайды? Бүгүн жолуксак жакшы болот эле. Мен жумуштарым бар эле да, мен Таласка да кетишим керек эле. Бүгүнкү кечке болсо деле убактын айтпайсызбы? Мен бүгүн выездем азырчы. Каяк жактасыз? Мен региондордо жүрүп атам. Любой регион айтып бериңиз. Замирже мен барам азыр, любой регион карап атат. Ишим оюм бузулуп калат да, жазып аткан ишим боюнча азыр съемкада жүрүп атасыз. Жок, бузулбай. Неме мен жөн эле келип эле сиз менен эле 1-2 неме сүйлөшөйүн дедим эле да. Азыр 1-2 встречам бүтүп атканда заранее чалып айтып. Замираже, бизде андайлар болгондо отпойм мен. Айтып бериңиз да, биз акырын ошол жакка өтөрөбүз. Айтып атам го, сиздин встречаларыңызга мешать этпейбиз биз. Жок, мешать эткен күндө деле неме ал темада эмес. Мен азыр бир региондон кайра башка регионго алып кетет, ошо кайсынысы биринчи кетет. Жок, ошол азыркы регионуңузду айтып бериңиз. Кийинки алып кеткен регионуңузду айтып бериңиз, биз ортосунда күтүп турабыз сизди. Азыр Сокулуктамын. Иә. Сокулук жактамын, Сокулуктан Нижний Аларчага кетем, аяктан кийин ана каяка барам? Это неизвестно. Анда Нижний Аларчага өтөрөлү, биз ошактан жолугалы. Пожалуйста, без проблем. Жок, ал жакка барбай башка жакка алып кетип калса дагы адашып каласыңар. Алда. Азыр Сокулуктун кайерindесиз азыр? Точно айтсаңыз. Жок, азыр Сокулуктун кайерindесиз? Администрациядасызбы, каяктасыз? Мына ушинтип качып жатат. Бул эжекебиз 1 сааттан эмес, 2 сааттан эмес, эч качан айтпайт. Азыр примерно эжекебиздин аялдар эмне коом эле? Ушундай бир коомдук эмес, Кыргызстан аялдар коомдук уюлу бар экен. Ошол жердеги адреске барып көрөлү, сурап көрөлү. Ошол зарегистрирован, ошол коом зарегистрирован адрести сурап көрөлү. Ал жерден эмне деп жооп берет экен билесиз. Достор, бизди ушинтип офистин эжекебиздин, Замира эжекебиздин офисин издеп жүрүп, Академия наука келдик. Ушул жерде дейт, офиси буюрса, азыр карап көрөбүз. Саламатсызбы? Кандайсыз эжеке? Жакшы. Сизге келдик. Эжеке Сокулуктан Замирге келди. Кандайсыз эжеке? Жакшы, Кудай ошо кандай братишка. Келип атам, бугуп атам. Сизде 1-2 суроом бар да. Көрө кой. Мен миллионерминби же альфонмунбу? Иш аракетиңер боюнча альфонецсиңер. Потому что жашына Альфонец деген сөз жок. Альфонец болбосо бардар үй бүлөнүн кызына кызыгып, кайсыңыз? Атын айтып кетсең. Мисалы үчүн биринчи алган келинчеңер азыркы жашап аткан келинчеңер жашына сонун үй бүлөдөн жакшы. Кайерде жашайсыз? Кайерде жашайсыз? Филармониядагы үйүңдү жакшы билем, Тайжеңдин колунда чоңойгонун жакшы билем. Теги Патчактагы, Ататүрк жактагы үйүңдү жакшы билем. Кыйын турбайсызбы? Көрсөтүп берасызбы ошол үйлөрдү? Номер неченде? Мен азыр эч жакка бара албайм, көрсөтүп берем. Жүрбөйт, чогуу эле барып көрбөйм, номери жок эле. Бош эмес, мен жумуш кылып. Негизинде адамдар неме эткенде эле жумуш кылып каласыңар. Фейсбукка жазганда жумушуңар жок беле? Чакырып келсин.
Турбалан. Чакырып бересиз. Siz айтып турсуз, ата энесин карабай кеткен, андай мындай депчи. Мындай жакшы Ата элесизби? энесинин баркын келип атат деп атам. Сиз мага чала айтпайсызбы аны? Атамды дагы, Мен азыр атама энемди чалып атам. дагы мен сыйлайм. Жакшы билем. Сиз кайсы тайженин колунда өстүм анда мен эгер ата энемди сыйласам? Энең экили бир тууганда. Сизчи? Туурабы? Мен энем 11 бир тууган. Экили бир тууган. 11 бир тууган мен энем. Так. Биринчиден, экинчиден мен эч кандай тайженин колунда өскөн эмесмин, ата энемдин колунда өскөм. Сиз антип бирөөнүн үй бүлөсүнө кирбей эле коңуз, сиздин ишиңиз эмес ал, мен ким кантип тарбия алган андай мындай. Кайерде квартира бар мен? Умарды кайсы квартирага киргизип эле көрсөтүп коңузчу, кандай кыйын экенин. Жана мен эликке дом көрсөтүп койгом. Көрсөтүп берем. Кайерде машина бар? Азыр убактым жок, силер келип бандиттей болуп келип басмак. Силерде всегда эле убакыт жок андай нерсеге. Сиз бандиттей эмес, сиз кеп жазган нерсеңизде да. Жазган нерсем бардыгы так. Бетиңиз жоктугунда. Мам, Бети жоктугуна. привет, как дела? Нормально. Мам, жана эжеке бар эле го, Замира деген жанагы мен тайженин колунда чоңойгонсуң, андай мындай деп окудуңарбы Facebooктан? Ошол Замира эже менен сүйлөшүп атам, мам. Ал ким экен? Мына алдымда отурат, ата энеңди барктабайсың дейт. Бир сөзүңүз жок беле? Менимби? Ал эмнеге бизди барктабайт экенсиң? Билбейм, ошо сурасаңыз өзүнөн угуп атат сизди. Жок. Да, угуп атам. Урматтуу айым, мен как Эруландын энеси катары мен сизди баттайм, сыйлайм, сизди дагы и Байкени дагы сыйлайм. Бирок ушул жерде Эрулан жогорку кеңеште ошол жерде отуруп алып өзүнүн үй бүлөсү жөнүндө айтып, арманын айтып, ата энем ураган үйдө туруп атат. Кимге айтыптырмын? Жашап жатат, андыктан мага квартира бергиле деп талашкандыгы айтылган. Кимге? Айтылган сөздөр бардыгы айтылып атат да. Айтылып атат сөйлөй алып бересизби? Чума айтылып атат. Мен өзүм лично уктум мисалы үчүн. Менденби? Лично, силерден эмес, көпкө отурганда мен уктум. Ошон үчүн мен айтып атам, Эрулан ушунчалык жакшынакай сонун ата энеси болсо, соп-сонун үй бүлөсү болсо, ушундай суктана турган бала болуп атышып, анан ушинтип ата энеси ушинтип жок жерде ураган үйдө жашайт деген эмнеси деп мен жазып чыктым. Замира, ошону билбейбиз, даже биндер чыгарып атат. Мисалы азыр Эрулан өзүнө душмандарды көп, 4-5 жылдан бери душмандарды аябай көп эметип алды да. Жинап алды, чынын айткандачы. Анан ошондой сөздөр каяктан чыгып атат, өзү деле билбейбиз да. Ураган үй деп өмүр оозунан чыккан эмес. Жок, ал сөздүн баардыгы балаңыздын өзүнүн оозунан чыккан сөздөр. Мен сиздерди билем, сый урматта экениңер билем, бардар экен, Эруланды кандай эркелетип чоңойтконуңарды. Мен тайжем чоңойтконду айтпайсызбы сиз? Силер эжеңиз Мам, мен кайсы тайжем чоңойтты эле биякта неме мен биографиям өзгөрүп атат, бир тайжем чоңойтты мен. Замира, кайсы тайжем? Бул бала сиздин бир тууганыңыз. Замира, бирөөдөн ишетпейсизчи, бул бала деген жалгыз бала. Ооба. Чыккан эмес, даже айылга жибербей чоңойтконбуз. Ооба, көзүн карап чоңойтконсуңар. Дайына тайтасы сүрөлү, чоңотасы атасынын кенедей чагында эле каза болуп калган, чоңотасы жок. Бирок дайына тайтасы бар болчу, кызыбызды ошол жака жөнөттүк. Эруланды биз эч жака жөнөткөн жокпуз. Жаныбызда шаар. Жок, бул эжекебиз кичине эме не себе окшойт. Жакшынакай бар да. Мен мамамда калып чыккандым да. Жок, эмне үчүн? Жок, мен мамамда калып чыгып атабы ошондо. Аялым бар да. Кайсы 3 балам бар? Аттарын атап бермесизчи? Аттарын атап бериңиз, кайсы 3 балам бар менин? Жок. Ал деген эме. Мен мамамда калып чыгып атабы силерге. Айткыла. Мен таң калып атам, үчүн. Таң калбагыла, силер антип жазбагыла уктуңарбы таң калганда? Эмнеге жазасыңар антип? Жазам, кыкыргыба мамага. Оюңарга келген жаздым эле. Такеш жаздым. Андай болсо кайсы күнү сенин ата энең неме кайрышы болуп калды эле? Кача эмне үчүн ата энең неме ураган үйдө жашайт? Сиз менин ата энеме эч кандай сүйлөй турган акыңыз да жок. Кайсы факты менен айтып атасыз ал сөздү? Сен оозуңан чыккан сөз менен айтып атам. Ким айткан сизге? Сен айткансың. Ким? Мен сизди биринчи жолу көрүп атам. Эжеке. Көрөрлү болду. Мен тактан бери, немеден бери алып келдим сиз неме. Мен сизди биринчи жолу көрүп атам, эжеке. Сизге качан айттым мен бир нерсе деп? Сен мага айткан эмессиң, чөрөң айткансың. Кайсы чөрөң айттым? Кимге айттым мен ошол жерде маалымат берип турат мага. Мына мен мамам турат сиздин алдыңызда. Калпайт атасы биякта тайженин колунда өскөн мен билем деп сиз эчтеке билбейсиз. Уктуңузбу? Алып жазгандай мага. Эруландын эң биринчи ата энем үй турак жайы жок, ураган үйдө жашайт. Ошон үчүн мага неме баягы сказканы дагы жолу айтып атам. Баягы жаткан үчүн мен берип атам. Сен айттың. Кимге? Сен айттың. Кимге? Сен ошентип тиги Марлендерге айтып атпайсыңбы? Марлен айтты сизге. Марленге айтып атпайсың? Жок, Марлен айтты сизге? Бар ошол жактан тактап ал эми. Жок, сиз жазып атасыздар, мен Марлен байке жазбай эле дан.
Аны сиз жазып атасыз Facebookка. Менин кимге айтсаң аялым бар ошолай. деп жазып атасыз. 3 балам бар. Кана аялымдын атын билет. Аялым 3 балам турбайбы? аты ким? Турбайбы? Балдарың аты менен менин ишим эмне? Аны эмне жазасыз? Сиз Аялым мен бар жашоо экен, менен калп ишиңиз эмне? Сенин личный жашооң мени кызыктырбайт. Эмне жазасыз Сен анда? калп сүйлөгөнүң мени неметип атам. Мына мама менен сөйлөшүп сүйлөшүп атасыз. атасыз. Сахар жана балдар Эжеке уксаңыз, сиз менин апам менен сүйлөшүп атасыз. Атам эмес мамам телефон деген жаңыңызда болсо. Бере берсин. Мен алар менен сүйлөшөйүн деп отурган жокмун. Мен жумуштамын, атам үйдө. Атам үйдө, атама деп Жап-жакшынакай үйдө жашайбыз. Siz неме кылыңыз? Siz эжеке мындай кылыңыз. Siz мен катуу урушпай эле коеюн дедим эле, майла жок болуп атат да, siz эсиңизди жыйыңыз. Ар бир ошол жерде жазган сөзүңүздө мен факты билем деп атасыз. Ата энесине жалка деп жазып атасыз. Siz кимсиз? Siz менин жашоомо кирип, мен ата энем менен отношениям кандай экенин, же болбосо мен башка бирөөлөр менен жолугуп атканыма кандай экенин сиз кимсиз? Ал менин пикирим. Сиздин пикириңиз өзүңүздө калсын. Ар ким өз пикирин Siz- жазганга толук кандуу укугу бар. Сиз пикириңиздичи толук кандуу укугуңуз мененчи? Сиз ал жерден пикир жазган жоксуз да. Мен как положено берилген фактын жаздым. Менин үйүм каякта? Иә. Мен үйүм Үйүм? каякта? Мен Умар Даданов. Мен үйүмдү көрсөтүп коюңузчу, мен ошол жакта жашайын эжеке, пожалуйста. Съемкага да чыккам, Жок, билем, ошо. мен силердин эмгегиңерди Айтпаңызчы. мен жамандабайм. Мен жумушуңар жөнүндө Жок, эч кандай неме мен айтпайм. элитка үйүм бар турбайбы, ошону Элит- айтып. Мен бергем сага элитке үйдө. Эрлан эке мага бериптир элитка үйдө. Ооба. Кана? Каякта? Көрсөт, дарегине чейин көрсөтүп берем мен. Каякта? Керекпи, мен азыр эч жака чыкпайм, сен жүр десең эле, бас десең баскан Сиз десең. жазгандай мен до конца барыңыз дейм. Барам мен. Эртеңки кел, эртең түштөн кийинге, пожалуйста, барып Эжеке, көрсөтүп берем. сиз мен жаңы эле, мен камерамен жантан берип жүрөм. Жаңы эле мен чалганда сиз сокултта отурсуз. Сокултан. Андан ары каяка барарыңызды билбей аткансыз, эже. Отсаңыз, Сокулттан калпайтып эле ооба. токтотуңузчу калпыңызды. Сокулттан ары каяка барарыңызды билбей аткансыз, сиз жаңы элечи. Же калпайтып атам балдар. Анан сиз мага эртең жолугабыз деп айтып атасызбы дагы. Сиз менин тайжеңдин колунда чоңойгонсуң, мен 5 колумда билем деп аткан нерсени мен өзүмдүн апам туруп сизге айтып атат, андай болгон эмес деп. Сиздин кайсы сөзүңүзгө ишенели? Сен ишенишеби менин? Сиздин бетиңиз барбы? Сен кимге сүйлөп атасың? Сизге сүйлөп атам мен. Эмне деп сүйлөп Мен атасың? сизге сүйлөп атам, бетиңиз барбы? Эмне деп сүйлөп Иә. атасың? Ушинтип жала жаап калп айтканга Эч бетиңиз кандай барбы? жала эмес. Эч кандай жала Жүрмүш? эмес. Мен көрсөтөлүп азыр барбайм. Мен бош эмес десем, жүр бас дегенде. Качан, кайсы убакта, качан? Мен бошоймун, жана Качан? именно конкреттүү бүт Кайсы адрес менен. Аны Facebookка кайра эле жарыялап. Инстаграмга прямой кылыш менен. Прямой кылып бер, пожалуйста. Жок, мен Мунун үйүмдө картасы тамак болуп атам. Көрсөтөм азыр мына. Каякта? Иә, Иә. көрсөтөм мен. Каякта? Эки элиткасы бар. Эки элиткасынын бирөөсү мына жерде бартар үй бүлөдө жашайт. Достор мага бериптир үйдө. Саламатсыздарбы достор, мына жанагы Facebook'та катуу хайп алып, мен ата энемди бакпай, анан отдельно квартира алып, 2 квартирам бар экен, бир эмес элиткада. Анан негедир 3 балам бар экен, андай мындай деген эжекебизди таап келдик, мынакей алдыбызда отурат ал эжекебиз, какап азыр чакап эмне дерин билбей. Умардын квартирасы жөнүндө да сурап атабыз. Умардын неме квартирасы каякта деп, элитка мен берип койгон квартирасы каякта десем, мага да жооп бербей атат, эртең жолугабыз дейт да. Анан эжеке, менде сизге бир эле суроо да. Ушкенттердин алдындачы. Алло. Киного чыгып кеткенсиң да. Аз достор кайра чыгат киного. Чалганда мо Эрлан Букулов келип алып деген Замира Маматовну тастап. Санжар тез тартып турсаң. Ооба. Эмнеге чыгарасың дейт да. Мына бияка Замиранын кабинети. Келге, бияка сүйлөшөбүз. Билбейм, ише 4 баланы ээрчитип алып. Коркутуп, жаман кылып Камераны алып келип алып. Мына депутаттын балганы болсо балганыбыз кайкарабыз. Туурабы? Кирип келатканда жок дегенде. Ооба, кирип келатканда мына сурап да коюп алыптыр. Мен аркага Сиздики биякта деген мамлекеттик эмес, сиздики деген биякта деген уже бизнес болуп кетиптир эжеке. Жок, все равно деген эми кирип келатканда бирке Ооба, менчик кабинет. Эмне сурайт? жумушчу күн бүттү, биз кирсек болобу эже деп Жок, мына койсоңор иште болот болбойт. да. Иште болбойт. Жок, биякчы биякта. Неме, биякты тартып койгачы. Бирөөгө биякты тартып, неме. Эжеке, менде бир суроо бар да. Сулайманова Гүлбара Токтомушевна деген ким? Сулайман Токтомушевна ал эски тааныштардан. Эски тааныштардан бул уюмдук коомдо чогуу неме экенсиңер да силер? Башынан 10 жыл мурда биз 10 жыл мурда обосновать эткенбиз, ооба. О, мам. Алло, Эрлан. О. Эместеле, тереңдикти кылчу, не надо не стоит. Да нет, ладно, мам, рахмат. Нормально всё.
Так. Сулайманова Гүлбара Токтомушевна деген силердин документтериңерде жүрүп турган ошол ким болот силерге? Ал менин сопредседателим. 10 жыл мурда болгон. Ошондой болгон. Бала чакасы кыздарын билесизби? Жок, биз андай үй бүлө, андай аралашуубуз жок. Андай То, что силер жанагы немесин айтып атасызбы, аны биз кече жакында эле Эмне? кызын айткыңар келип атабы, Айдарованы? Айгүлдү айткыңар келип атабы? Айгүл менен биздин ишибизде жок. Ошо бирок билесиз да кыз экенин? Билем. Хорошо. Анан эмне болду эже экөөдүн ортосунда мага айтып бериңизчи. Ушунча мага жала жабып эмне кереги бар эле да мага аябай интересно. Биринчиден Эрлан. Фотоңузду жазып эме Инстаграмда эме солуп кетпеди, время солуп кетпеди, мен мондан прямой чыкпайчы, пожалуйста. Биринчиден Эрлан не сахар боюнча мен эч кандай сөзүм жок. Мен аны сураган жокмун. Мен да колдойм, мен да ал боюнча сенин мнениең мага интересно. Интересно, неинтересно, эми адам тандап каласың да кресло баргандан кийин ошондой болуп калат сен биринчиден. Сиз адам болдуңуз. Ал эми жанагы Facebook баракчамда чыгарылган нерсе, ал сенин өзүңүн оозуңан чыгарылган нерселер. Мен сени ата-энеңди да жакшы билем. Сиздин сөзүңүздүн баары калп болуп чыгып атпайбы камерада эмне? Эмнеси калп болот? Мына айттыңыз, тайжеңдин колунда өскөн дедиңиз. Чалдым апама, менин апам алып айтабы сизге эми? Анын баардыгын дәлдеген келе, аны пожалуйста анда сотко берме, сотко бүттүк тештирип көрбөйм эже, сизге могул жерден эле жетет сизгечи. Мондай жетет алдыгы, жетет. Мен андай, мен айтайын эмеске бир нерсени эже, мен ушу кылган жумушумдачы мен сот, мот деп жүрбөйм да. Мен муну YouTube'га киргизем. Анан кийин ошол жерден эле сизди как положено эле бүт баары чыгып берет. Андай экен. Сен алды Facebook'ta комментарийлерди окудуңузбу? Пожалуйста. Аны мен караганда убактым болгон. Кандай жооп бериптсиз го? Бирөкүнө жооп бердим, кече мурда кетим болуш керек. Мен ата-энеме асылып, сиз кимсиз? Мен сиздин семьяңызды ачып берейинби? Ата тегиңизге чейин. Я. Ача чөөр. Ачам? Ачам эжеке бүт баарын ирети менен кылып берем мен сизгечи. Уголовный делаларыңыздарды баягы жабып койгон, аларды да көтөрүп чыгарыңыз. Эки уголовный дело ачылды беле сизге? Эмне болгон уголовный? Пожалуйста, ача бер. Эки эмес, 5 уголовный иш бар. Менде бирөөдө жок элестетиңиз. Анан элдегенге ишенет. Ача бер. Мен да Жок, хорошо. Эмне болду сизге? Сизге эмне болду? Мага просто мындай личный неприязныңызды түшүнгүм келет да, эмне болду? Мага личный неприязнь калп айтыш үчүн сизге эмне түрткү болду айтсаңыз? айтсаңыз? Мен калп айткан жокмун. Биринчиден, сен өзүңөн чыккан нерсени айтып атам. Эжеке, сиз мен биринчи жолу көрүп атсаңыз, менде запистерим бар. Если ошо запистерди чыгарайын. Хорошо, чыгарыңыз. Мен алар жок, мен алар чыгарыңыз. Азыр эгер сизде бар болсо запись чыгарыңыз. Барбы? Мына камера тартып атат. Барбы запись чыгарыңыз? Чыгарыңыз. Сиз айтып атпайсыз, сиз сөзүмө жооп берем деп атасыз. Жайым жок деп атасыз. Сиз жанаттан бери бир да сөзүңүзгө жооп берген жоксуз. Тайжесин колунда өскөн жокмун, неме деп атат. Ата-энемдин эле колунда өскөн да, ата-энеси жакшы экенин билебиз. Прямой эфирге кетип атам мен. Жөн бир карап коюн. Карап коюн. Эки адам отуруп керек. Ошо канча адам отурган карайын. Анан кийин көрүп аласың. Претензияңыз эмнеде? Жок, конкретно келген немең эмне сен ошону Жок, мен түшүнгүм келет да, ушунча калп айтыш үчүн сизге эмне түрткү болду да? Мен эч кандай калп айткан жокмун. Биринчиден, сага личный неприязнь деген андай менде жок. Сөзүн ачыгы. Мага бир гана сөзүң ушунчалык катуу тийди. Ата-эне жакшынакай ата-энем турса, мен ата-энем ушундай. Ата-энеме чалып берип атпаймынбы азыр сизге? Мен сизге азыр атама Жок, мен чал. Ата-энең жакшынакай ата-энең туруп, жакшынакай үйдө туруп, анан кийин ушундай үйдө турат, анан кийин мага жана ураган үйдө турат, мага жооп беришти. Сиздин ишиңиз эмне? Сиздин ишиңиз эмне? Сиздин ишиңиз эмне? Мен ата-энемдин жөнүндө эмне деп айтам? Башка бирөө жөнүндө, мен сиздин бирөө жөнүндө эмне деп айтканга келип ачык туруп атамбы сизден? Ооба, неме Сиздин ишиңиз эмне, эже? Эрлан Көкулов мынакей командасы менен келиптир, бул эжеке, күнөөсү жок, мына келип алып өзүнүн кызмат абалын кыянакта пайдалануу менен өзүнүн депутат экендигин билип, энесине чалып, келип алып сиздин ишиңиз эмне? Жанагы кандай акыңыз бар? Сиз неме эс учуңуз неме эмес, анан мынтен тигинтен дегенде бүт бар чындыгы. Мен бир Кудайдан корком. Болду бүттү. Жок. Эмне причина болду эже? Чындыкты чыгардым, болду бүттү. Жок, мен апам калп айтып атам. Сен калп сүйлөп ата-энеңди тебелегендигиң үчүн. Сиз менин ата-энеме тийишпеңиз. Сен ата-энеңди эмне үчүн жакшынакай үйдө жашап атсаң, эмне үчүн калп айтасың? Ата-энеме тийишпеңиз дейм. Дагы бир жолу айтып атам мен сизге. Мен сиздин ата-энеңизге тийишпелемби да туурабы? Же тийишип атам? Ооба, ошо алдап атат, ошону айтып атпаймын мен дагы. Же тийишип атамбы сиздин ата-энеңизге? Эжеке. Турак жайы бар, ооба. Бар.
Эже, могу хотя бы Умар Дадановтун үйүн көрсөтүп коңузчу, хорошо. Мен азыр мен убактымды Адресин айтса, адресин айтып коңузчу. Унуктун эле, меникин билет экенсиз. Дадановтун үйүн неме дарегин жөнөтүп. Менин үйүмдө. Дарегин жөнөтүп. Сүрөткө. Жана элиткада отпойсуздарбы, ошол элиткада жашап. Инстаграмдан эле сүрөткө тартып жөнөтүп экен азыр. Жөнөтүп беришет. Азырбы? Мен азыр убактым жок. Мен азыр жумуш кылышым керек. Срочно бүтүрүшүм керек да уже 5 Мен эже, мен бүгүн талашта болушум керек болчу эртең менен. Ой кудайым, бары бер сени ким кой деп атат? Сиз Мен алдыңызып жүдөтүп айланайын эмне кылдыңыз? Мен эмне кылдым? Мен карай элекмин, телефонду карай элекмин мен. Карап туруңуз да. Бирөөнүн калпайтып мындай үстүнөн жала жаап атканда. Ал чындык. Эже. Ал чындык. Эс жаңы жеңизчи. Мен эс айым жыйында эле нормальный эле. Сени алдан деп. Мен алды бүт сиз чыгарган журналисттердин баарына барып турам, акыры сизге келсем да. Сиз вообще бесполезный адамсыз. Жеме да? Бир сөзүңүз чындыкка чыгып атабы негизи? Мына жантан бери отурат, 15 мүнөт болуп калды. Бир сөзүңүз чындыкка чыктыбы? Өз ордуна барып чындыкка чыгарып берсем болдубу? Жок, азыр эле барбайлы. Мен азыр убактым жок деп атам. Эмнеге? Мен азыр убактым жок, мен Ане сиз ушинтип эле, сен кел деп сен кел десең эле келип анан бас десең басышың керек да. Сен өзүңдү ким сезип атасың? Бар жакшы. Тыныч, неме дем алып отурасыз. Сиз мен түшүндүм. Сиз менин келинчегим бар болчу дедиңиз, ал чота чындыкка чыкпай калды. Эми жакшынакай балдарыңды чанасыңбы? Жок, чындыкка чыкпай калды да бирок. Жок, балдарыңды чанасың. Аны менин апам сизге калп айтабы? Жок, балдарыңды чанап атасың ушул. Апам калп айтабы сизге? Төрөйүндө отурбайбы? 7 айдан өтпөдү беле, боюндагысы. Достор, ушундай экен эми. Колдубай, эже. Анан болуп бергиле. Да, айтып бербейсизби? Биография бар. Интересно просто. Биография бар. Точно не уйду. Неме участковый чакырылачы болду. Чакырылабы участковый? Неме убакыт неме тады. Агентта? Алып кетишсин болду. Дагы айтсаңызчы. Сүйлөшүлө. Неме? Мына ойлорумда булар жогорку кеңешке барып креслого барса эле. Вот эже. Азыр менин 3 балам бар. Анан дагы 4-чүсү на подходе болуп атабызбы? 3-чүсү на подходе dedi. А эмне 3 баласы бар? Эмне 3 баласы бар? 2 баласы бар. 2 баласы. А эмне 3 баласы бар деп чыгардыңыз? 3-чүсү 7 айлык төргөн туруу dedi. Төрөлүк. Алды адам да уже. Алды адам да уже. Алды адам да. Анан? Эмне шакала чегип атсыңар силер? Я. Эже, сиздин алдагы ар бир айткан сөзүңүз анткени эч нерсеге дал келбейт. Азыр наданный момент. Уксаңыз мени жөн эле түшүндүрүп берип коеюн мындай. Калыстык сөзүмдү айтып коеюн. Эч нерсеге дал келбейт. Сиз азыр колуңуз титирип атат. Мындай. Сиз деген азыр ойлонуп оюңуздан чыгарып эле айтып берип атасыз да азырчы. Ошон үчүн күлкүм келип атат менинчи. Мен ошон үчүн күлкүм келип атат. Ойдон чыгарганда эч ким келбейт. Жок, сиз отуруңуз, сиз айтып атасыз. 3 баласы бар деп атасыз. Азыр почему-то 3-чү балам төрөлөк болуп калат да. Умар Дадановтун мен алып берген квартирасы бар, элитка. Бирок ал элиткага биз почему-то азыр бара албай атат. Азыр сүрөтүн жөнөтөт деди, күтүп тура алчы, хотя сүрөтү келип калар. Ооба. Анан дагы Ой, бул жерде жана Эрлан Кокулов боюнча жана эмне дедиле? Ата-энемди чытап кетип ураган мына өзүнүн командасы менен жетип келишиптир. Минтебиз антебиз деп өздөрүнчө коркутуп атат. Коркутканына мен коркпойм, мен бир кудайдан корком. Эми азыр отуруп атта өзүнүн акылын тайкылыгынан отуруп алып. Сиз мен элитка үйүмдө сурасаңыз эртерээк. Акылын тайкылыгынан бас азыр барып көрсөткүн дейт. Бас кылып баскынчыдай болгондо мен барганда буларга ким экенмин? Өзүн ким сезип атат бул неме? Бир депутаттын этикасы деген барбы? Билеби билбейби? Сен баламдай эле немесиң. Я сизди да минтем тийип дей бер деп атам мен. Мына ошону айтып атам мен. Кантем дедим? Мен сизге жакшы болобу дедим. Эрланга акылы жетпей атат. Эрландын деңгээли ушул экен. Мынакей. Сәл үн чыкса, бул жөнүндө кемчиликтер айтылса, бул сөз ой, айткыла айланайын, бирок чындыкты айтылган да. Чындык айтылган. Эң негизгиси мен эмне болгон чындыкты айттым. Сен ата-энең жакшынакай бардар, ата-энең сыйырмакта жүргөн ата-энеңди, ой мен турак неме ураган үй, турак үйдө жашайт деп айтып атпайсыңбы? Жогору жакта. Кимге айтып атам? Эмне үчүн? Ооба. Жок, кимге айтып атам, айтпайсызбы? Жумушчугун бүтүп чыккыла уже. Эжеке. Жумушчугун бүтүп айлап. Кантип чыкты? Ештерден өшкөн. Еште мына кабинетке кирип алып, ооба. Жазып аткан уруп кирди деп коесуз, эшикти талкалап кирди деп айтпайсызбы? Мен жок, талкалап кирген жоксуңар, бирок Эжеке. Эч кандай уруксаты жок эле баскынчыдай болуп кирген. Айланып кетейин, эжеке. Кечирип коңузчу. Айланып кетейин, эжеке, кечирип коңузчу мен. Мен да кечирип коңузчу мен. Кечирип коңузчу.
Сен кирип келатканда арканардан жүгүрүп Сиздин күнөөңүз жок, ачык эле айтайын. Кечирип коңузчу мени. Даданыкка берген Мен ошол Siz menüde yazdınız bile? Yazdınız bile? Ошол эле көрсөтсөңүзчү. Эжеке. Замираже. Ооба, мурда үйлөнгөн билем. Замираже. Ошо үй билем жок деп атпайбы. Телефон менен сүйлөшүп атасызбы же жөнүндө сүйлөшүп атасызбы мен? Мен бияк менен сүйлөшүп атам. Хотя бы адресин айтып коңузчу, бүгүн алып барып. Мен азыр неме кылбайм? Мен айттым го, силер бас тур деген приказ бергендер силер кимсиңер? Жок, адресин айтып коңуз да, сиз билем деп атпайсызбы? Билем, айтам, да менен бардыгын берем. Мен азыр анын сиздин Facebook'та немеге чыккандан бери үйүн таппай көчөдө түнөп жүрөт, мындай эле айып коңуз. Жанатан бери 10 мүнөт убакыт, 10 мүнөттөн бери мен убактымды текке кетиришип атат. Ооба, сиздин убактыңызды. Ачыгын эле айтайын. Ачыгын Эми мындай эже, биз кетели кой макул эми. Мынакей Эрлан Кокулов болсо, эгерде неметпесиңер зданияңардын баардыгын кыдырам, текшерем, не сахар менен коркутам деп, тиги жогорку кеңеште отуруп, жанагы турак жай бербесеңер, не сахар менен силерди тартып туруп депутаттардын атмагын чыгарам деп коркутканда эле бул жерде да ошол ишти жазап жатат. Ооба. 5 жыл коңуз дейт, азыр сабак 5. Адрес келди эже. Адрес келди эже? Адрес. Үйүмдүн адреси менен элек. Келет берип жиберем. Жок, азыр көрсөт. Ал адрести сүрөтү менен Инстаграмга чыгарып коём. Эми азыр көрсөт. Сиз мындай нормальный эмеспи? Сиз любой үйдү алып туруп эле сүрөткө тартып чыгарып койсоңуздан кийин. Умар, амгардада да факта жасайкан артта казып өтүп. Далилденет аны көрөсүңөр. Аны көрөсүңөр. Эмнеге? Жок, уксаңыз, мен бир суроо береличи. Эмнеге? Эмне кереги бар ушунун баары эже? Эрланды калп сүйлөгөн Жок, үчүн. мен өзүм үчүн азыр суроо Силерге берем. мен эч силердин эч кандай тиешеңер жок берди. Мен үйүмдү эмне кыласыз? Силердин үйүңөрдүн эч кандай тиешеси жок. Жок, элитка. Өзгөр бээ десе төбөдөн Мен сүйүнүп кеттимчи. Мага элитка өрт дейер. Элиткада жашайт демейм мындан кийин депчи. Таппайт да эже 2 күн болду жүрөт бак сиздеп айланып. Убакыт өтүп Эмнеге просто интересно мага, эмнеге айтып. Сени калп сүйлөп ата энеңди басынканың үчүн. Кимге? Я, как кимге? Кимге айттым? Антип сүйлөбө. Жок, хорошо эже. Мен мойнума алайынчы эже. Экинчи айтып сүйлөбөм эже. Сүйлөө болду бүттү. Сүйлөбө. Честно сүйлөбөм экинчи. Ата энең сонун адам сенин. Айтпаңыз. Марлендерге айттыңбы? Марлендерге? Марленге айттың. Марлен Макенге айтып атам. Я, квартираны алыш үчүн айттыңбы? Сиз эже мындай. Мне просто одно интересно эже, сиз казычный стол чындап мындай. Жомок айтып туруп атасыз да элдергечи. Ал жомогуңуздун болсо мага таасир этип атат да. Мен ата энеме таасир этип атат. Менин жакындарыма таасир этип атат. Анан менде сизге бир эле суроо да. Кандай акыңыз бар? Эже, мен квартирамды жиберип коңузчу, пожалуйста, Ошо барып ошол жака жашап албайын. Аке достор, жаңы эле ошол Facebook баракчага Замира деп тетиги эже жазган. Ушундай жалган нерсени бүтүп бар экен. Азыр өзүңүздөргө дәл эле көрсөттүк. Кандай экен. Ошо. Достор, биз бул видеону эмнеге тарттык? Негизинен эле мен мындай ушактын артынан куубайм. Мен жөн эле көп ушактар чыккан, көп деле көңүл бурчу эмес мындай ушактарга. Бирок ушул ушак негедир абдан чоң мындай резонанска айланып оборот алып кетти. Анан кийин негизинен эле айтып кетер жерим, ушундай ушактар биз жөнүндө биздин кылган жумушубуз үчүн, биз кылган нерселер үчүн көп чыгат эмичи. Мындай ушактарга көп көңүл бурбай, жана антип делиться кылбай, негизи эле хайп кылбай мындан. Мен өзүм бүгүн талашка кетишим керек болчу, бирок тилекке каршы ушул нерсени токтотуш үчүн Бишкекте калып калдым да, жумуштар бар болчу. Ушундай нерселер көрсөңөр биз жөнүндө, Нисахар долбоору жөнүндө болобу, же Эрлан Кокулов жөнүндө болобу, Нисахар долбоорунун алып баруучулар жөнүндө болобу, негизинен эле ушундай нерселер көрсөңөр делиться кылбай, жалаба кылганга чакырам мен силерди. Анткени мындай нерселер биздин жумушубузду токтотуп атат. Жана эгер колуңардан келсе, ушул Замира эжени өзүңөр көрүп кеттиңер кандай адам экенин, бул эженин да өзүнүн Facebook бар экен, бул эженин да өзүнүн Instagram баракчалары бар экен, жана ушундай нерселер бар экен. Иши кылып ушул эжени таап же бир жерден көрүп калсаңар, ишенбегенге аракет кылганыңарга чакырам. Рахмат.